Кыргызстанда алдыдагы парламенттик шайлоого даярдык башталды. Бул процесстеги эң чоң өзгөрүү бул келаткан шайлоодо региондук квотаны киргизүү маселесинин көтөрүлүшү болуп отурат. Анын демилгечилери аймактан тыңдарды саясатка алып келүүнүн жолу ушундай деген аргументти карманса, бул маселеге каршы чыккан тарап мындай демилге региондук бөлүнүүгө гана жол ачат деген сөздөрүн айтышууда. Чындыгы кайсыл тарапта экенин бүгүнкү оюрунда талкуулап тактаганга аракет кылабыз. Саламатсыздарбы? Алгач сөз Өмүрөк мырза сизде. Ушул сиздер сунуштап жаткан мыйзам долбоору конкреттүү эмне өзгөртүүлөрдү киргизет? Андан эмнени утабыз биз? Бийликтин булагы эл. Конституцияда так ушинтип жазылган. Бирок элдин эркин кантип бузбастан ишке ашыруу ушул бул чоң проблема. Дүйнө бүгүн эки эле шайлоонун жолун билет. Мажоритардык жана пропорционалдык деп. Мажоритардык бул ким көп алган баарын алат деген принцип. 50% плюс 1 добош алган адам баарын алат, 50% минус 1 добош алган адам куру жалак калат. Муну дүйнөдө адилеттүү эмес система деп эсептейт. Ошондуктан пропорционалдык системаны мындан 100 жыл мурун ойлоп таап, биринчи Бельгияда кириптир. Пропорционалдык системада баары алат. 50% добош алган адам 50% орун алат, 20% алганы 20, 10% алган 10%. Бул жерде капа болгону утулганы болбойт. Буну адилеттүү коомдун ичинде бардык группаларга тең бөлүп берет деген ушундай ниет менен киргизилген система экен. Бирок экөөнүн тең кемчилдиги бар. Пропорционалдык системанын чоң кемчилдиги. Депутат элден алыстап калат. Эл менен байланышы жок болот. Муну мен ойлогон жокмун. 100 жылдык дүйнөнүн тарыхы көргөзүп так ушуну алып келди. Ошентип дүйнөдө бүгүн 160тан ашык пропорционалдык системанын түрү бар экен. Ушул кемчилдиктерин азайтып, бири-бирине кошуп, биринин жакшы жагын, экинчи жагынын жакшы жагын алып, кошконго аракет кылган 160 ушул пропорционалдык системанын түрү бар экен. Бул кайсыл өлкө, кайсыл тарыхый кырдаалда, анын алдында кандай проблемалар турат, өлкө эмнени чечиш керек, элдин ушул менталитети, ошолардын баарын эске алып туруп, мына ушундай киргизиш керек экен. Эми өзүнүн ыңгайына жараша. Эми бүгүн биздин элдин алдында кандай проблема турат? Биз кайсынысын тандап алышыбыз керек? Бардык жерде эле айтып отурат. Депутаттар бизди тааныбайбыз, сен партияга добош бергенсиң деп, кимисине барарыбызды билбейбиз дейт. Бул жана классикалык кемчилдиги. Бул туура. Экинчиси, бул жерде паровоз деген механизм ишке ашат. Атанын баркы менен кыз өтөт, көпөстүн баркы менен бөз өтөт дейт. Алдында бир-эки спортсмен ырчы бир арактарды коюп алып, артынан жана андайлары бүт бары өтүп келет. Анын составтын кандай болуп аткандыгын мисалы биз көрүп отурабыз. Эл айтып атат, тизменин түзүлүшүнө. Ошол тизмеде ким 10-чу, ким 100-чу болуп турат, ошону аныктаганга биз да катышсак. Партиянын жетекчилери жең ичинен ошону бөлүп алып койбосо дейт. Ошентип бүгүн партиялык коррупция, саясий коррупция болуп кетүү мындай шарты ачылды. Эгерде биз тизмени түзүүгө, тизмени партия түзөт, анын кимиси кайсыл орунда тура турганына эгер элди аралаштыра турган болсок, анда партиялык коррупцияны азайтып, партиялык системага, парламентке болгон элдин ишенимин көтөрөт элек. Биз бүгүнкү системанын Данияр экөөбүз конституцияны жазганбыз. Данияр, бүгүнкү системанын эң негизги маңызын дагы бир жолу эл журтка кайталап коеюн. Биз партияларга саясий монополия бердик. Партияга кирбесең, бийликке келбейсиң. Тигил же бул партияны, команданы түзүшүң керек. Командалык системаны ишке киргиздик. Бүгүнкү система иштеп кетиш үчүн партия күчтүү болуш керек. Партия күчтүү болсун үчүн анын регионалдык уюмдары күчтүү болуш керек. Партиянын жетекчиси, анын жан жокөрлөрү гана чечип койбостон, жерлердеги партиянын активисттери, лидерлери чечиш керек. Партиялык турмушту, партиялык системаны децентрализация кылышыбыз керек. Биз бийликти Бакиевден, Акаевден алып жерлерге бердикпи? Эми бийликти Текебаевден, Бабановдон, Ташиевден алып, аны дагы жерлердеги биз партиянын лидерлерине бериш керек дейбиз. Мына ошолор гана өзүнүн командасын тандап, жерлерден жаңы адамдарды, жаш адамдарды, иш жүзүндө авторитети бар, бүгүн айыл өкмөттү, шаардын мэри болуп иштеп аткан азаматтар бар, тажрыйба жыйнагандар. Мына эгер ошолор өтүп келе турган болсо, элдин тандоосунан өтүп, накта күчтүү ушул саясий партиялар пайда болот. Саясий партия пайда болгондо бүгүнкү системанын гүлү ачылып, анын мүмкүнчүлүгү болбойт. Эгерде андай болбой турган болсо, элдер айтат,
бул да жарабады, бул системаны дагы жоготуш керек. Бул системанын демилгечилердин бири катары мен анын жоголуп кетишине таптакыр кызыктар эмес. Рахмат. Данияр ага, сиз кече билдирүү жасаганда, эгерде ушул мыйзам өтүп кете турган болсо, анда биз бир канча позициялар боюнча таптакыр артка кетебиз дегенди айттыңыз да, эмне үчүн? Эгерде момундай жагдайлар сунушталып атса. Туура, мына Өрөк Чиркешевдин айткан сөзүнө мен кошулам, бул абдан татаал маселе. Бул маселени биз элге түшүндүрүп атканда жакшы жактарын алып алып туруп, терс жактарын акырын четке кагып коюп сүйлөсөк болот. Мен ойлойм, терең талдаш керек. Биринчиден, бул системаны 5 жыл сайын өзгөрө бергенде качан көнөбүз, качан мындай бир система болот. Эң коркунучу эмнеде турат? Азыркы партиялардын иштешине эл канбай турат. Туурабы? Парламенттин иштешине канбай турат. Партиянын негизги себеби жанагы фактор болушу мүмкүнбү? Биз эч кимди кайрыла албай атабыз деген. Балким ошондойдур, бирок мен бир нерсени айтар элем. Жергиликтүү кеңештерибиз бар. Ошолордун негизги максаты ошо жерлерде элдер менен сүйлөшүп, кийин ал жооп кеңешке керек болсо жеткирсин ошол маселелерди. А биздин партиялардын негизги максаты жерлерде болгон маселелерден тышкары жалпы республикалык маселелер бар. Ошолордун үстүндө башын орутуш керек. Демек, мен ойлойм, партиянын тизмелеринде регионалдык лидерлерден тышкары алар да кошулса жакшы болот. Бирок партияларда көп жылдар бою эмгектенип, маселелерди туура түшүнүп, жалпы республикалык маселелерди туура түшүнүп, чагылдырганга атайын партиялар түзүлүп, ошол тизмелер туруктуу болуп, ошол кишилер келиш керек. А Өрөк Чиркешевдин сунушу боюнча биз азыр муну унутуп, лидерлер жергиликтүү жерлерде ким бар? Лидер деп кимди айтабыз? Бай кишилерди айтабыз, колунда бар кишилерди, бийлиги бар кишилерди айтабыз. Ошолор келеби? Анда партиянын тизмелерин партия тизбей эле ошол жерлердеги шайлоочуларга тизиш керекпи? Анда партиялардын эмне кереги бар? Келе анда мажоритарный кылабыз. Андайдан да баш өткөн да, өз убагында өткөнбүз. Ошон үчүн азыркы системаны калтырып, биз сөзсүз түрдө тизмени туруктуу кылып, башынан аягына чейин, эгерде партия жакпаса, анда тизмени жакшылап тизгиле да, урматтуу лидерлер. Башынан жакшылап тизгиле. Ошол жерлерде кимдин авторитети болсо, ошолорду келтириле да. Кийин шайлоого келгенде биздин шайлоочулар адамга эмес, партияга, партиянын программасына, канчалык ошол партия мурунку шайлоодо шайланып келип, парламентте жакшы иштедиби, ошолорго добуш берсин да. Мен ушул Данияр Ильичтин эки постулатына мен ушул баса белгилеп койгум келет да. Сиз эле эмес, парламенттеги бул ойдун пикирлерде төмөндөгүдөй турматтуу шайлоочулар. Айылдан чыккандардын акылы жок. Алар республикалык маселени түшүнбөйт деп айтышат. Бул бир. Экинчиси, лидерлер ким? Бул байлар дейт. Алар элди сатып алып коет, эл түшүнбөйт, ошолорду шайлап коет дейт. Бул эки постулат тең абдан туура эмес. Албетте андай терс көрүнүштөр бар. Бирок биз элдин асыл сапаттарына басым жасап, алар жаңылышпайт. Президентти тандаган эл депутатты да тандай алат. Ал мэрди да тандай алат деп ишенип, алардын тагдырын өзүнүн колуна беришибиз керек. Бишкектен тың чыкмалар, акылдуубуз дегендер, 2-ден 3-тен диплому бар дегендер эл үчүн биз бул жерден отуруп чечип койбошубуз керек. Бирок жанагы позициячы, жергиликтүү кеңештер дал ошол элдин ичинен чыгып аткандарды көтөрмөлөй турган тепкичтин бир багыты дегенгечи, бул кызмат кыла албайбы? Азыр сиздердин мына республикалык деңгээлдеги партиянын түшүнүктүү. Биз децентрализация кылып, айыл өкмөтүн мэрди шайлоонун жергиликтүү кеңештерге бердик. Алар тепкичи ошол жерге келип токтоду. Биз социалдык саясий лифт түзөйлүк деп атабыз. 7-этажга жетиш үчүн ушул 1-этажда айыл өкмөтүнө шайлансаң, эл колдосо 7-этажга чейин тууганың жок, таанышың жок, жөн эле чыгып келип калган деп билетти эл бере тургандай кылабыз. Бүгүн билетти партиянын башчысынан, президенттен же өкмөттөн сатып алышка туура келип атат. Же кошомачылык кылып, ошону иштеп алыш керек болуп атат. Биз айтып атабыз, жок, муну элге бериш керек деп атабыз. Рахмат. Азырда кайрылабыз. Мирлан мырза, ушул партиялык, парламенттик башкаруу өтөрдө, партиялык тизме менен шайлоо болордо эң негизги карманган аргумент ушул болгондо, мына мен иштейм, ушул идеяны монтип ишке ашырып, элди жыргатам деген топ, бир идеянын тегерегинде түзүлгөн топ, элдин добушун алыш керек деген менен чыкты эле да. Эмне үчүн бүгүн жанагындай секирик жасап атабыз? Рахмат. Биринчиден 2010-жылы кандай кырдаалда шайлоо болгонун баарыбыз жакшы билебиз. Ал учурда кандай список тизилген, шашылыш түрдө
шайлоо өткөн. Негизги бул мыйзам ченемдүү көрүнүш парламенттик башкаруунун маңызы, тамыры ушунда көч бара-бара түзүлөт демекчи. Мына 4 жыл отурабыз, ар кандай пикирлер, андай саясий көз караштар болот экен. Негизги мыйзамдын маңызына келе турган болсок, эл бүгүнкү шайлоочулар айтып атат. Биз депутат менен карым катнашты жоготуп койдук деп. 2010-жылы шайлоого барганда биз партиянын атын билет элек, астындагы 5 көп болсо 5 кандидатты билет элек деп. Ал эми ошонун кесепетинен бүгүн бир топ райондордо, шаарларда бир дагы эл өкүлү жок. Мына ушул ар бир райондо, ар бир шаарда эл өкүлүн камсыз кылуу максатында ушул мыйзам долбоору иштелип чыгып атат. Данияр Ильич бир аз коомчулукту адаштыруу жолуна алып барбаса деп айтат элем. Президент дагы Алмаз Хасенович айткан. Элита, жаңы элита келиш керек. Жаңы элитаны камсыз кылышыбыз керек деп. А биз кантип элитаны камсыз кыла алабыз? Эгерде биз айылдагы, шаардагы, райондогу жаш өсүп кеткен жигиттерди, мөмүрөчү айткан административдик мекемеде иштеген жетекчилерди эстен чыгарып эле, ушул өзүбүз Бишкекке чогулуп эле 20-30 саясатчы ошону иш тегерегинде айланып берсек. Мына ошол эң негизги максаты, маңызы. Данияр ага ушунун чындыгы да бар да. Мен түшүндүрүп берейин, туура, чындыгы бар. Сөзсүз түрдө бир эле Бишкекте жашаган тургундар партияларга кирбестен, бул партиянын милдети, туура түшүнсөңөр. Эгерде партия шайлоого барып утам десе, анда ойлонот да. Анда жергиликтүү эң авторитеттүү адамдарды кошот өзүнүн тизмесине. Силер айткан кишилер четте калбайт. А силер партиянын өзүңөр тизмени жакшылап түзө албай койдуңар. Ооба, туура. 10-жыл ошондой кырдаал болгон. Ошон үчүн ошол тажрыйбаны алып туруп, эми эске алып туруп, өркүндөтүп туруп, кайра тескерисинче келтирели. Силер эметпесеңер. Дүйнөдө биз алтын уштуруу бар экендигин, гибриддик системалар бар экендигин сиз моюнга аласыз да, туурабы? Ал туура, ал талашсыз. Ошондой жолду издесек болобу же арманы эле тура беришиңиз керек? Жок, ал талашсыз. Туура, сиз айтып аткан сөз бар. Бирок биздин кырдаалды эске алалы. Сиздин долбооруңуз боюнча жергиликтүү жанагы регионалдык квотаны алып салдыңыздар. Бул эмнеге алып келет? Бул демек биздин партиялар чындап эле түндүк түштүк партиялар болуп кетишет. Регионалдык босогону келиңиз 2 эсе көбөйтүп коелук. Мурун 0,7% болсо, мен сунуш кылам 2% кылып 3 эсе көбөйтүп коелук. Эгер сиздин тынчыңыз ошол эле алса. Андан башка да маселе бар да. Жана айтылган суроо. Мына азыр Динара Чиркеш бизге кадам жасап атат. Мен макулмун, ошол эмени өзгөртөлү, киргизели ошол эмени босогону. Өзүңүз айткандай 2% болсун. Ошондо партиялар жалпы республикалык партияга айланат. Негизги принципте жанагы биз аймактагы шайлоочулардын түздөн түз кызыкчылыгын коргоого кадам жасап атабыз деген нерсе болуп атат да. Эгерде парламентте азыркыдай болбой, ар бир региондон шайлаган адам, ой, бул биздин депутат, могу маселе мен ушуга барсам, бул парламенттен көтөрүлөт деп, ар бир жерде баланс сакталып, жалпы элдин кызыкчылыгынын корголушу эмнеси менен жаман болуп калышы мүмкүн? Мен биринчиден айтып кетейин, биз ушул жылдын апрелде эле өзүбүздүн позициябызды билдиргенбиз. Ошол жерде биз деген Тикебаев мырзанын демилгесине каршы чыкканбыз. Эмне үчүн? Анткени деген Кыргызстан бул бир өлкө. Бул деген областтык кошмо өлкө эмес. Экинчиден, жанагы 2010-жылы кандуу окуялардан кийин биз ушу конституцияны кабыл алдык. Ошол конституцияны мына азыр Тикебаев мырза өзү да айтып атат, эң негизги автору. Ошондо биз баарыбыз тең Тикебаевдин сунушуна парламенттик система, андан кийин ошо пропорционалдык системага баардык партия тизме менен ошол депутаттар шайлансын дегенге биз баарыбыз макул болуп аны колдоп бердик. Эми экинчи этабында биз деген ошол жанагы шайлоо мыйзамдарга дагы жерлерде райондорду, айылдарды, шаарларды партияларга бердик. Азыркы жергиликтүү кеңештердин баары партиянын тизмеси менен шайланды. Туурабы? Туура. Эми бул жерде азыр айтып атышат, жанагы азаматтар кирбей калды. Эмнеге кирбей калды? Эмнеге ошол биз макул 2010-жылда шашып туура эмес адамдарды киргизип алыптырбыз? Партиянын лидерлери киргизип алыптыр. Акча мененби же кандай кылган? Ал деген булар өздөрүнүн критериялары бар болуш керек. Жергиликтүү кеңештер деген биз уже баарыбыз тең парламентте шайлап, өз убагында тизмелерди түзүлүп атканда эмне үчүн ошол жанагы азыркы адистерди айтып аткан азаматтарды ошондо жанагы азыркы жергиликтүү кеңештерде отурган жок?
Биз ошол эмени бербедикпи, мүмкүнчүлүктү партияларга? Түзүлдү. А эмне үчүн азыр жерлерде ошол партиянын депутаттары жергиликтүү кеңештерде отуруп алып туруп, ошол шайлоочулар менен байланышы жок? Эмне үчүн кайрадан аттап, биринчи партиянын штабтарынан аттап, булар кайрадан парламентке келип атат? Себеби деген анда регионалдыктан эмес, регионалдык квотасы жоктон да эмес. Бул жерде негизи партиялар деген өзлөрү жаңы эле өсүп, өзлөрүнүн структураларын беките албай, тизмелерди жакшы түзө албаган үчүн ошондой болуп атат. Үчүнчүдөн, мыйзамга деген сөзсүз регионалдык квотаны киргизсе болбойт. Анткени деген биз мына көрдүк 2010-жылда да. Азыр да көрүп атабыз. Партиянын лидерлери өзлөр тизмелерди түзүп атат. Каалагандай. Пожалуйста, сөзсүз мыйзамга өзгөрүш киргизбей эле, алар деген өзлөр азыр 2015-жылда деген тизме түзүп атканда деген регионалдык квоталарды өзлөрү эле киргизип бекитсе. Мандаттарды берсин. Элдес менен кооптуу болушу мүмкүн. Себеп дегенде ошо каршы чыккан позициялардын арасында жүрүп атпайбы? Эгерде ушул мыйзам өтүп кетсе, анда биз жанагы трайбализмге, жердешчиликке бөлүнүп жарынууга аябай чоң жол ачып салабыз деген. Мен да колдойм, мен коллегам Динаранын айтканын. Анткени жөнөкөй эле примерди айтып коеюн да. Жакында Курманжандатка деген кино жүрүп атат, Баарыбыз бүт калк ошол кинону көргөнгө шашып барышат. Андан кийин ошондо акырында бир эпизод болот. Курманжандатка өз баласы менен кандай десем, ошол идеяга эме берген үчүн ошол айрылды баласынан. Жалаң эле кыргыздар бир болсун деп. Анан кийин ошол сразу Өрбек Черкешевдин мыйзамы эсиме келе түштү. Ошондо биздин энелер өз баласы менен кандай десем, ошол Кыргызстан бир болгон үчүн мындай жеке кызыкчылык эмес, жеке кызыкчылык, элдин кызыкчылыгы менен кандай десем, ошол Кыргызстан бир болсун деп ушундай бир кадам жасады. И да бир суроо, азыр Өмүрбек Черкешев сизге бир суроо. Ошто ушундай талкуу жүргөн, мыйзам боюнча. Да бир жакшы суроо болгондо, эгерде ушул мыйзам долбоору жалаң эле жаштарды киргизем, анан кийин регионалдуу түрдө киргизем дегенде бир сунуш жакшы болду. А давайте анда ошол жогорку кеңеште 2 созывка катышкан депутаттар кирбесин. Мисалы, эгерде ошондой биринчиден 3 ой айтты, 3 тең абсолюттуу туура эмес, спекулятивдик ой деп эсептейм, далилдейм. Биз пропорционал системаны жокко чыгаргандыгыбыз жок. Кыргызстандын керектөөсүнө ылайык эл тизмени түзгөнгө эмес, тизменин ичинде тартибин өзгөртүп, элге жаккан адамды тандап өткөрсүн деген сунушту киргизип атабыз. Бул регионализмди күчөтпөйт. Кыргызстан 350 округка бөлүнгөн учурдагы болгон. Коңшу Казакстанда, Өзбекстанда, Англиянын колониясы болгон өлкөлөрдө Америкадан баштап бир мандаттуу округтардан шайланат. Алардын элдери 100гө, 500гө бөлүнүп кеткен жок. Бизде 400дөн ашык айыл өкмөтү бар. Аларды децентрализациялык бийликти берип койдук. Кыргызстан 400гө бөлүнүп кетсин деген ниет жок. Мунун баарынын максаты бирөө эле. Мына Данияр Ильич айтты, муну каалабасаңардан президент кол койбойт деди. Уктуңуз да, туурабы? Президент менен макулдашылган ой. Максатын айтайын. Мынакей жаңы партиялар олтурасыңар. Эгерде регионалдык квоталарды берип, жаңы партияларга шанс, үмүт берилет жаңы дилдерге. Күчтүү адамдар биригет. 120 турган адамдын өтүп кетүү шансы болуп, 120сы тең, 1000 деген адамдар каттуу иштешет. Тууган уругу, достору менен көзөмөлдөйт. А эгерде бүгүнкүдөй тизме тура турган болсо 120-чынын шансы болбойт. 10-15-чынын лидер түзгөн. Тизмедеги тартип боюнча шанс болоттан артындагылар иштебейт. Партия алсыз бойдан калат. Бир гана партия күчтүү болот. Бийлик партиясы. Анткени алардын бардык жерде өзүлөрүнүн структурасы бар, алардын акчасы бар. Ошентип туруп, бул бийлик партиясынын артыкчылыгын камсыз кылат. Ошон үчүн жаш партиялар, жаңы партиялар бул системага каршы кетип, бийлик партиялардын монополияларын талкалаганга, партиянын лидерлеринин монополияларын, диктатурасын талкалаганга багытталып отурат. Рахмат. Кечиресиз. Жумбек мырза, азыр Өмүрбек Черкешев белгилебеди. Мына элки шайлоодо мен жеңишке жетем деп үмүт кылып турган партиялар үчүн эң чоң шанс, мүмкүнчүлүк деп атат да. Чын эле ошондойбу, сиздин пикириңиз кандай?
Жана Илишке Өмүрбек Черкешке чоң рахмат. Саясий партия жол менен коомдо ордун таба турган шарт түптөп берди. Партия өзү ошо идеянын программанын негизинде адамдар кирип кете берет, бирок мамлекеттин социалдык жактан, экономикалык жактан, саясий жактан өнүгүү түптөлгөн программанын негизинде партия элдин ишенин алып ошону аткарууга бийликке барат. Эгерде өзүңүз айтып калдыңыз, бийликтин булагы эл деп, эл чечсин. Эмне үчүн депутаттар отуруп дагы эрежени бузуп атасыңар? Мына 4 жылдан бери эки мамлекет деңгээлинде шайлоого катышып, мына бүгүнкү күнү партиянын ошо жетекчилерин, партиянын кадрларын 4 жылдан бери партиянын принципине, позициясына кармап камдап келатабыз. А бүгүнкү күнү 4 жылда 4 өкмөт алмашты парламентке барып алып, кайрадагы региондук системанын саясий аң-сезими жетиле эле калпына келди, дагы алмаштырабыз. Мына Сингапур 65-жылдан бери келет, Турция келет канча жылдан бери, ордуна келди. Мен ойлоп атам, азыр элди дагы башамандык алып барып, бүгүнкү саясий аң-сезим ушу түшүнүктүү абалга жете электе. Эгерде минте берсек, азыр түшүнүктүү болду. Өзүңүздүн жол ачып берген жол менен бизге келип атабыз. Демократиянын негизги принциби ар бир мандаттын салмагы бирдей болуш керек. Туура. Бирдей калпы бар адам бирдей өкүлчүлүгүн жөнөтүш керек. Бири 2 саат, бири 2 саат жөнөтпөйт. Оңуз. Ысык Көл областында президенттик шайлоодо 244.756 адам катышты. 10 мандат болуш керек. Биз сунуш кылып аткан система боюнча. Бүгүн 5 мандат. Эркин Алымбеков Кумтөрдүн туура эмес чечилгенине нааразы болуп мандатын таштап кетти эле. Анын ордуна башка регионго бөлүнбөйбүз го, таптакыр башка группа шайлоочулардын өкүлү келди. Биз сунуш кылганда Жалал-Абадтын регионунан депутат болгон адам министр болуп же башка кетсе, анын ордуна ошол региондун өкүлү келсин. Ошол группа шайлоочулардын группанын өкүлү келсин деп атат. Бул накта демократия. Мынакей Көлдө 10 депутат болса, бүгүн 5 депутат. Сиз муну адилеттүү деп эсептейсизби? Бул сунуш болгондо чүйдө 21 депутат болуш керек. Бүгүн 10 депутат, 2 эсе аз. Ушунча калк. Бул чүйдө эсептесек, калктын саны дагы 2 эсе көп. Сиз мындай диспропорцияны, мындай добуштардын салмагынын баасынын арзандыгы, бириники кымбат, экинчиси оор болуп атат. Муну туура деп эсептейсизби? Муну шайлоочуларыңызга барганда түшүндүрүп бериңиз. Ар партия аймактарда да өзүнүн ишекалары ачылып, айылдык кеңештерде өзүнүн депутаттыктан түртүп атат. Значит, ошол жерде ар кайсы партиянын өкүлдөрү болуш керек. Партияны шайлоого келгенде эле колдонуп, андан кийин партияны унутпаш керек. Бул эми ошол партиянын ошо туура эмес кылган ишине жараша болуп атат. Анан сиз айтып атасыз, ар кайсы аймактан. Эгерде мен партиянын өкүлдөрүн ар кайсы жерден көргүм келсе, мен бүгүнкү күнү кыдырып, ар кайсы өкүлдөрү элдин эртеңки талабын аткара турган кадрларды камдап келтем. А эгерде сиздин кадрларыңыз ушу туура эмес пропорциялык түзүлүп калса, это уже ваши проблемы. Туура. Мен да ошо кошуп кетер элем. Өмүрбек Чиркеш, мен билбейм, сиз кимди кекетип атасыз? Мына Көлдүн депутаттары жок экен деп. Мен Көлдүн депутаты эмес, мен бардык регионду айтып атам. Мен сизге жок. Эгер Баткендик депутат, Баткендик группанын депутаты башка жака кете турган болсо, ошол группадан келсин деген адилеттүү системаны түзүп атасыз. Мен ойлоп тапкан жокмун. Бүгүн 160 туру бар. Өмүрбек ага. Анан сиз жоктой эле сүйлөп атасыз. Ошон үчүн мен мынтип айтар элем. Анан бул азаматтын канча добуш алгандыгын 3 шайлоодо катышты, баарыбыз билебиз. Эмне экен? Жакшы добуш алган. Дагы катышсын, дагы келсин. Жеңсин. Данияр мырза, жообуңуз. Мен жооп берейин, мынтип айтар элем. Акыл үйрөтөрдөн мурун биз сөздүн салмагы элден алган батаңдын салмагына жараша болот. Сөзүңдүн салмагы алган добушуңа жараша болот. Олтуруп алып эле сүйлөп бергенде баарыбыз устабыз. Анда элди жерди бузат деп туруп, бийлик партияларын биринчиден демилге сиздики. Манипуляция деген шайлоочуларды парламентке жакынталык деп сиз айтып атасыз. Биз деген айтып атабыз, туура. Азыр деген парламент шайлоочулардан абдан алыс. Шайлоочулар парламент менен байланыша албайт. А бул жерде деген эмне деген проблема? Регионалдык квотадан эмес. Биз деген жерлерге деген депутаттарды алып барганда, алар улуттук институттун өкүлдөрү катары бүт аймактарга барып шайлоочулар менен иштеп атат. А эгерде партиянын лидерлери эч жака чыкпаса, байланышты тыкыз жүргүзбөсө, анан кийин жанагы баалар өскөндөн кийин ал жергиликтүү же регионалдык квотадан эч кандай байланышы жок. Бул жерде негизи ошол тизмеге киргизип аткан лидерлердин, адамдардын сапаты, ошолордун
мен деле го десек. 3 сөзүн тең жалган дедим, биринчисин дәлелдейин. Кайрага аралетип Текебаевдин демилгесине биз каршыбыз дейт. Бул Текебаевдин демилгеси эмес. Бардык фракциянын лидерлери, алардын мүчөлөрү 50ден ашык депутат кол койгон 35 депутат. Ошолордун арасында ошо депутаттар айтып атышат. Биз деген билбей Угуп туруңуз. Текебаевдин өкүлү дегениңиз жалган. Мына эми Данияр турат. Кудайга дешенет болуш керек, абириде болуш керек деп мен мындай ойлойм да. Бул мыйзамды экөөбүз жазбадык беле? Туурабы? Биз барыбыз. Жооп берсем болобу мен? Жооп бер, экөөбүз жаздык беле? Мен жанагы суроодан башталса, анан кийин буга да берем. Айтам мен жооп берем. Эми президенттиң районуп калса анан кайра Президент сиз менен бир коалицияда Биз бир адамдын настроениясы менен жашабашыбыз керек. Буга 86 депутат добуш берген. Анан кайра Текебаевдики деп уялбастан айтасың. Өрөй Черкеш, жанагы сөзүңүзгө кайрылып келейин. Бул жерден талаш тартышыбыз бир мындай урушка айланып кетпесе эле болду. Биринчиден, депутат, мисалы үчүн көлүм депутаты жок деген бул деген туура. Ошон үчүн тизмелин туура тизбейт белеңер башынан. Жакшылап ойлонбойт белеңер. Жок, бул биздикинен эле болгон жок. Бул бир. Жок, кое туруңуз. Бул бир маселе. Экинчи маселе, мен ойлойм. Депутаттар бир гана азыр Алымбеков өзүнүн мандатын таштап кетти. Калган депутаттар Кудайга шүгүр чоңоюп кетишпеди. Өкмөт мүчөлөрү болуп, вице-премьер-министр болуп кетпеди беле? Эми биз өзүбүз сиз айткандай экөөбүз ушундай системаны түзүп турбуз. Өкмөт өтө алмашып кетсе, өкмөт мүчөлүнүн кызматынан кол жууп, депутаттыгынан да айрылып кетет экен. Биз өзүбүз ошентип түзүп коюп турбуз. Бирок мен ойлойт элем, ар бир кеткен депутаттардын ордуна сиз жердешчилик жагынан карап туруп алып келсек, анда бул болбой калат. Өзүбүз түзгөн пропорционалдык система эмес, мажоритардык система болуп калат. Ошону мойнуңузга алсаңыз. Назаралыга. Рахмат, мен жанагы Динережен сөзүнөн баштайын. Сиздин бул жерде мыйзамда менин да колум бар. Экинчи болуп койгон. Мына биринчи окуудан кабыл алганыбыздан кийин biz el менен талкууга чыгып кеттик бизчи. Кыргызстан боюнча талкууладык. Биз ушуну тууру кабыл алдыкпы, туура эмеспи? Бул жерде ошол регионалдык боюнча өтө көп маселелер болуп атат. Кээ бирлер тууру дегени бар, туура эмес дегени бар. Бул жерде эмне болуп атат? Ошол кээ бир региондордон депутаттардын жоктугу негизиден. Бул бизди эмнеге алып келет деген ошол жерде талкуулар болуп атат. Бүгүн жана айтып кетпедиби? Ким акчасы болсо, кандай болсо депутат болуп калган бизде Кыргызстанда бир модага айланып кетип атат да. Муну айтып атабыз, бул бизде Кыргызстанда 7-8 жолу конституция өзгөргөн болсо, ошол жерде Данияр сиз, Өрөк Черкешев сиз, биз бир мезгилде айтабыз, Акаевдин системасы деп конституцияны канчалык көп чырлар ошол мезгилде чыккан. Бакиевдин системасы дейбиз. Мына биз бийликке оппозиция 4 жыл болду. Ушул Өрөк Черкешев, Данияр ушул деңгээлге жеткенибизге какой-то мере сиздерде моралдык жоопкерчилик болуш керек. Туурабы? Кайсы тармакта жүрсөңүздөр да бийликте жүргөнсүздөр. Өрөк Черкешев айтып кетпедиби? Жаначы Акаев менен баа децентрализацияга алып келдик деп. Тууру, муну тууру чечим кабыл алыш үчүн жете ойлонуп дагы бир кесишибиз керек. Бул жердечи айтып атат, азыр кайсы жерге барбайлы сунушталып аткан мыйзам долбоор эң туура. Кайсы жерге барбайлы элдин пикирин угушубуз керек. Эмне дегенде азыр урууга бөлүндүк. Ар бир уруунун китептери чыгып атат. Ар биринин канунун көтөрүп атабыз. Биз уруунун астында эмес, улуттун астында биргичке аракет кылышыбыз керек. Мындай дагы маселе бар. Азыр Назарали мырза белгилеп кетпеди. Биз жанагы 1-орун, 20 орун деп соодалашмайга өтүп алдык депчи. Биз жаңы ыкмага өткөндөн ошондон чын арылабызбы, же болбосо ошол эле принципти биз аймактык деңгээлге түшүрүп коюп эле башкача? Мен сиздин сурооңузга жооп берүүдөн мурун кичине өзүмдүн оюмду айтып коеюн. Могу талаш тартыш ушул жерде айтылып аткан нерсе палатада да болгон да. Данияр Ильич саясатта өзүңүз жакшы эле карайт болушуңуз керек. Жанагы порог деген сөз дагы ушул Өрөк Черкешевке көтөрүп маселени ушул порогду экинчи окууда киргизели деп. Каникулдун астында сүйлөшүлүп каникулга тарадык. Каникул учуру дагы ар кимдин ою пайда болот деген ой болгон. Чын эле 2 айдын ичинде өйдө ылдый ойлор пайда болду. Анан жанагы уручулуктан башкадан айрылабыз дегенибиздин. А жерде дагы азыр айтылып айтат, лидерлердин же болсо политсовет деп коюп, политсовет чечпеш үчүн керек болсо региондон кайсы добушту көбүрөөк алган адамдын өтүшүн Центр избирком чечсин деген да предложениялар болгон. Мисалы мен демилге чыгатары ошол предложение мага да жакты. Региондон достойный голос алган адам келиш керек.
Бирок баары бир эле ошол учурда борбордук ячейканын таасири болбойт деген кепилдик жок да мисалы. Ошону эгер биз ЦИК чечсин деп койсок, борбордук ячейканын таасири болбойт. Кайсы региондон кимиси көбүрөөк добуш алса, ошону добушун карап туруп ЦИК чечет. Центр избирком чечет. Анан жана бөлүнүү, акча алуу деген сөз болуп атат. Акча алуу системада мисалы региондордун акча алуулары гана чыгат деп атабыз. Азыр эмне чыкпайт чыгабы. Азыр алдыңкы списокто акча алуулар турбайт чыгабы. Биз кичине изденүү гана жолу болуп атат. Издөө баягы талаш тартыштан чындык жаралат деп коет. Мен ойлойм, ушунун аркасы менен жакшысы чыгат го деген ойдомун. Өмүрбек Черкешевич, 11-жылы мыйзам кабыл алынган шайлоо боюнча. Эсиңиздеби? Ооба. Ошондо ошол мыйзам боюнча шайлоо өтө элек, парламенттик шайлоо өтө элек. Ошентип, менин оюмча, биринчи цикл өтпөйбү? Анан кийин карабайсыңарбы? А ошол биринчи сиз өзүңүз ошондо демилгечи болгонсуз. Туурабы? Эсиңиздеби? Жок, экинчи суроо сразу берип коеюн. Убактыбыз аз, мен дагы жооп берейин. Биринчи, бүгүнкү система, бүгүнкү мыйзам Бакиевдин убагында 2007-жылы референдумда кабыл алынган. 2010-жылы биз муну өзгөртпөйлүк, өзгөртсөк чыдабастык болот деп, ошону менен шайлоо өткөргөнбүз. Бирок жашап көрөлүкпүз да. 2011-жылы шашылыш түрдө биз шайлоо закондорун кабыл алганбыз. Ал жерде системага эмес, шайлоону кантип өткөрөбүз, шайлоочу округтарын кантип түзөбүз деп президенттик шайлоону жакшы өткөрүп алайлык деп туруп биринчи кезекте шайлоо комиссияларын түзүү, аларга партиялардын катышышы жөнүндө маселени карап ошол жагына көңүл бурганбыз. Мына эми азыр системанын өзүн өзгөртүш боюнча элдин убакыттын койгон талабынан биз өзгөртүп атабыз. Эми мына силер айтып атасыңар, Республика партиясы Чүй областынан 24 000 добуш алгансыңар. Бул 2,5 Назаралы. Бул 2,5 орун. Бүгүн Чүйдөн бир депутат барбы? Бар. Жок, чоңоюп кетти губернатор. СДПК партиясы Таластан 7900 добуш алган. СДПКнын өкүлү жокпу? Депутат жок. Биз ойлойбуз. Бул регионализм эмес. Ар бир шайлоочунун добушунун баркы баасы болуш керек. Ошондуктан биз адилеттүү системаны иштеп атабыз. Мен Данияр Ильич оппоненттер менен бир катуу талашып атабыз, бирок таптакыр туура эмес деп айтпайм. Дүйнөдө 160 талашып отуруп ар бир өлкө 160 түрүн түзгөн. Талаштан тактык жарышат деп туруп силердин кооптонуңарды дагы биз эске алып, биздин сунушту дагы эске мындай алып жаңы вариантын иштеп чыкса болот. Мына жакшы сөз болду. Мен дагы бир предложение бар. жаңы долбоор иштеп чыгышыбыз керек. Өмүрбек Черкешевич, парламенттик кылганда 8 округ эле, кийин өзгөрүп атат. Мына биринчи окуудан кабыл алганда мына эл менен жолугушуп келели деп. Мына азыр экинчи ой пайда болду да бул жердечи. Бир жагынан биз этият болушубуз керек да. Ушул 20 жылдан 23 жылдан бери кыргыз элине эксперимент жүргүзүштү токтотуш керек да. Эмнече? Ошо эксперимент жүргүзөр. Ушунан Өмүрбек Черкешевич адашып калбашыбыз керек. Көп ойлор туура бул жердечи. Ушул баягы тең салмактуулук, бардык региондор камсыз болуш керек. Бул өтө туура маселе. Ушуну коомчулук кандай кабыл алып атат? Ушуну сиздер менен бүгүн биз шайлоо системасын реформалап жатабыз, Алмаз Шаршеновичтин жетекчилиги менен радикалдуу реформалап жатабызбы? Же анда сиз эксперимент деп эсептейсизби? Жок, эксперимент ал жерде Алмаз Шаршенов өзүнүн жумушун кылып атса керек, биз өзүбүздүн жумушубузду кылып атабыз. туура. Депутаттар Мыйзамды кабыл алуу процедурасы, өзүңүз жакшы билесиз, ар бир региондо коомчулукта талкуу болуп атат. Коомдук талкуу ошол шаарда өттү. Ошол жерде катышкандын 80% бул мыйзамды долбоорду колдоп атат. Регионалдык жөнүндө маселе болот. Биз айтып атабыз, ар бир областтын, ар бир жердин административдик чек бар. Ошол каалайбызбы аймак. Ар бир аймактын өзүнүн бекилген квотасы болсун деп атабыз. Чүй областынын шарттуу айтканда шайлоочунун санына жараша өзүнүн бекем квотасы. Алмаз. Мына законду кабыл алып атканыбызда мен суроо бергем. Данияр Ильичке да эмне үчүнчү? Туурабы? Баштап эмне үчүнчү? Мен айттым. Бирөөсү как лидерге таркета, Өмүрбек Черкешевич сизде бронирован лидер партиянын месяци бар дедим. Экинчи спонсор кетет дедим. Үчүнчүсү эме кетет. Ошону эмне үчүн 7 эмес, эмне үчүн 8 эмес, эмне үчүн жобосо 9 субъект болсо 9 эмес деген болуп кеткенде, ушул талкуу ошондой ал жерде жүргөн. Туура айтасың. Бардык жок.
болуш керек алчы. Ошол коомчулукту дагы карап азырчы. Биз мына туура эмес жакка кетип атканбыз. Азыр бул кандай болуп кетет? Азыр мына 120 кандидаттан биз 200. Биз айыл өкмөттөрдү эсептесең Кыргызстан боюнча 244 айыл өкмөт боло турган болсо, ар бир айыл өкмөттө 10 партия кандидатын кое турган болсо, ар бир айыл өкмөткө 2ден жогорку кеңешке кандидат боло турган болуп атат. Бул Кыргызстанды баягы мындай болгондо дагы вертикал власть болуш керек деп атат. Децентрализациянын дагы өзүнүн орду болуш керек да. Мен азыр Ал демократияда отуруп биз залга бираздан сөз берем, кечиресиздер. Бирок мындай дагы нерсе болуп атат да, мына 2010 жылдагы парламенттик шайлоо бүткөндөн кийин 11-жылы ушул маселе башталган. Биз эч кимге бара албай калдык, кайрыла албай калдык деп эл көтөргөндө парламентте катуу талкуу болуп, эл аралык эксперттер келип дагы окуулар өткөн. Мисалы биз ар бир облуста жана чоң шаарларда өзүбүздүн коомдук кабылдамаларды иштетели. Элдин сунушу, арыз бардын баары ошол жака келсин. Биз ошону менен түз байланышта бололу дагы. Бар бир партия республиканын аймагында тегиз иштеген принцип өтөлү дедик эле. Бирок ал ишке ашкан жокко. Эми үчүн ошондой бир ыңгайлуу жолун өтпөйбүз дагы. Бул бир нерсени мен кошуп кетсем, мына регионго бөлөлү деп атпайбы? Регионго бөлөлү деп. Региондун акыбалын эске алалычы. Бир элестетип көрөлүчү, азыр регион деп атабыз. Мына биометрический регистрация кылып атпайбызбы? Туура түшүнсөңүздөр, кемип калат, кээ бир региондор кадимкидей кемип калат. Россияда жүрөт, Бишкекке көчүп келишкендер бар. Таптакыр башкача болуп калат, мурдагыдай болбойт. Силер туура түшүнгүлө. Ошон үчүн регионго бөлгөнүбүз тескерисинче регион кайра аз болуп калат депутаттар. Жалпы кылышыбыз керек. Жалпы кылганда ошондо кой. Баткени болобу, Жалал Абад болобу, тең салмактуу бөлөт. Эгер өзүн көрсөтө алса, демек да. А болбосо шайлоочулардын жалпы санына карап туруп шайлай баштасак, тескерисинче болуп кетет. Туура түшүнгүлө. Бишкекте көп азыр тургундар. Баткенде аз. Ошолорду өтө кыска. Кечиресиз, мен түшүнбөй калдым. Азыр анда биз жергиликтүү кеңештердин баарын тең партиянын тизмеси менен түзүлгөн жергиликтүү кеңештерди жоюп салбайлыкпы анда? Жалгыз парламентти калтыралык, ошол жерге ар бир аймактан, ар бир райондон, айылдан депутаттарды отургузуп коелук. Анда жергиликтүү өз-өзүн башкаруу деген бул анда эмне болот? Децентрализация, бүт ошонун баарын иштеп атабыз. Анда парламент деген улуттук маселелерди чечпей, жерлерге барып, офистерин ачып алып, ошол жерге отуруп алып, жергиликтүү кеңештердин ролун ойнойбу. Рахмат, азыр мен залдан пикирлерди алайын. Бүгүн улуттук маселелерди саламатсыздарбы? Чече албайт. Мен бир калоо тилегим болот эле, анан бир суроом болот. Калоо тилегим ушул. Урматтуу кыргыз калкым, мен атым Гүлжигит Исаков, Мекен ынтымагы партиясынын өкүлү болом. Мен сиздерге калоо тилем, акыркы 23-24 жылдагы саясий аренадагы эшиктен кубаласа терезеден кирген, терезеден кубаласа моордон кирген 304 саясыдан кутулалы. Булар азыр эмне кылып атышат? Түрдүү шайтандын оюндарын ойлонуп, амалдарын ойлонуп, кайра эле бийликте калуунун амалдарын ойлонушат. Мен суроом неме? Өмүрбек Чиркешевичке. Урматтуу Өмүрбек Чиркешев, сиз саясаттан бери, көп жылдан бери саясатта жүрөсүз. Кыргызстанда ошо акыркы жылдары көп окуялар болду. Алар боюнча сиз бир да жоопкерчилик тарткан жоксуз. Анан мен сизге айтарым да. Андан көрө мындай абийириңизди ойготуп эле жаштарга орунду бошотуп бербейсизби? Сиз 2010 жылы сиз мисалы кирбей калган элеңиз. Жашың канчада? Мен жашым 34-тө. Мен чет өлкөдө окуп келгем. Чет өлкөдө окусаң. Мен айылда окугам. Мен колхозчунун баласымын. Мени 30 жашымда элдер депутат кылып шайлаган. Ошондон бери 25 жыл мурун ошол айылым, мен атамды, өзүмдү билген адамдар 25 жыл мага добуш берип атат. Мен өзүм шайланып келип атам. Мынакей сен Мекен ынтымагы лидериң өкүң отурасыңар. Менин 50ге чыгып калды лидерим, сен 34 экенсиң. 1% эл силерге добуш берип атат го. Кантип силерге мен бошотуп басып кетем. Эл мага добуш бербей, силерге добуш берсе, система ушундай болуп атат. Кетип калайлык деп атабыз. Ошондой системанын жерлерден чыксын деп атабыз. Чет элден окуп келдим деп эле ал айтканды болбойт. Айылдан чыккан жашынакай патриот жигиттер бар. Эл колдойт аларды. Элге жакын болуш керек. Бирок Мирлан мырза, жанагы маселе мына аймактык өкүлчүлүктөр коомдук кабылдамалар аркылуу биз республикалык деңгээлдеги саясий уюмга айланышыбыз керек деген маселе ишке ашкан жок. Анан ушундай жол менен андан качып кутуласыңарбы же эмне үчүн ал нерсе ишке ашкан жок? Тескерисинче, бул мыйзам кабылданып кала турган болсо, ошол аймактык партиянын биринчи ячейкалары күчөйт. Ар бир жергиликтүү административдик аймакта өкүлчүлүктөр болот. Партиянын күчү эмнеде? Ар бир Кыргызстан боюнча ар бир аймакта өкүлчүлүгү болуш керек. Мына ошону алып бара турган бул мыйзам.
Себеби ар бир 120-дагы списоктагы кандидаттын анга биз инициатива берип атабыз. Демилге. Ошол шанс берип атабыз. Ошол алган добушуна карап, өзүнүн аброюна карап туруп депутат болосун. Келечегиң болот деген жаңы бир демилге берип атабыз мындай. Жергиликтүү кеңештин депутаттарды азыр партия, кайсы партияларды мисалы өкүлдөрү? Сиздин партияңыз? Биз деген азыр ошону айтып атабыз. Биз деген шайлоочуларды кеңешке жакындатабыз деп айтып атабыз. Ошол менен тыкыз байланыш түзөлүк деп атабыз. Андан кийин силер кайрадан ошонун баарын тең шайлоочуларды жергиликтүү кеңештерге депутаттарга коюп иштете албаган үчүн ошондой болуп атабы? Шаардык гана кеңешке партиялык тизме менен өтөт. 464 айыл өкмөттүн тизмеси өзүн-өзү жылдыруу менен өтөт. Ошол азыр кантип иштеп атат? 464 айыл өкмөтү өзүн-өзү жылдыруу менен өтөт. 8 гана шаардын жаңылышпасам. Ошол айылдардын баардыгынын кызыкчылыгы корголуп калат деген сөз базар. Мен ошол сунуш кылат элем, урматтуу депутаттар. Конституциялык законду атай конституциялык закон деп айткан. Улам изменения киргизилиши. Мына кечирип коюңуз. Сиз иштеп атасыз, президент түзгөн жумуш топтун мүчөсүзбү? Ошол конституциялык законду киргизебиз деп сиз иштеп атпайсызбы? Эми сиз киргизсеңиз болот дагы. Жок. 88 депутат киргизсе болбойт. Мына ошону түшүндүрүп айтып бериңиз. Кечирип коесуз. Бүт шайлоо кодексте сиз көтөрүп, сиз иштеп атасыз. Сиз деле ошол топтосуз, туурабы? Логика жок да. Жок, анан кодекстин баары сиз менен жазылган. Кечирип коесуз. Өмүрбек Черкешев конституционный закон аябай мындай салмагы оор закон. Ошол эле инициативаны закон о политических партиях киргизбейсизби? Так туура политический системаны бийикке көтөрүп, сиз айткандай политический партиялардын салмагын көтөрөт. Ошол конституционный законду тийбейли, жаш партиялар. Ошол закон о политических партияга кирсе эмне болот? Ошол эле сиздин идеяңыз. Шайлоо системасында болуш керек, партиялык түзүлүш, партиялык мыйзамда болуш керек. Муну Данияр Ильич жакшы түшүнөт. Өмүрбек Черкешевдин жанагы айткан сунушу мен да кабыл алам. Туура айтып атасыз, келиңиз ушул мыйзамды кайрадан дагы бир жакшылап карап чыгалы. Данияр, алдында айтчы, бул мыйзамды экөөбүз жаздык белек. Жооп бергем мен айтып берейин. Мен Өмүрбек Черкешев менен катуу талашканбыз. Себеби башынан келип чыкканда баягы 9 округка бөлүнөт деген иш чыкканда, округка бөлгөн болбойт деп биз каршы турганбыз. Ошондо компромисс издей баштадык. Компромисс издегенде мына ушул эле бир тизмени округка бөлбөстөн, округтарга бөлбөстөн региональный көрсөтөлү деп сүйлөшкөнбүз. Туура. Мисалы, мына азыркы мыйзамда ошону айткан атат. Мен ошого туура жаңылыштык кетти деп мен азыр айтам сизге. Мына кечирим сурайын керек болсо, элдин көзүнчө ошону талап кылып атасыз. Мынакей кечирип коюңуз. Жакшы карабай калып турбуз. Ошол өз убагында жакшылап ойлонуп туруп иш кылсак болмок. Кеттиң дедик элек, биз мынакей законду жазып өткөрдүк. Эми сен токто десең токтоп кала турган адам эмеспиз биз. Башкалар токтосун. Кимдер токтогонун эл көрсүн. Тур дегенде турган, отур деген отурган депутатты эртең добушунан айлаганда эл көрсүн. Биз сөз берип туруп кеттик деп чыктыкпы? Өткөрдүкпү сиз менен кошулуп? Эми отур дегениңизде жок, жаңылыштап кетип атканда 4 мүнөт убактыбыз калды. Жыйынтык сөз үчүн. Эгерде ушул мыйзам өтсө, эмнеден утабыз? Анан өтпөй калса эмнеден утабыз? Өмүрбек мырза, сизден баштайлы. Тилекке каршы күчтүү саясий партиялардын бутуна турушу кечеңдейт. Мен азыркы системаны деле таптакыр жаман деп эсептебейм. Биз жакшы кылайлык деп ойлоп атабыз. Күчтүү партиялардын партия кечеңдейт. Партиялардын ичинде ар кандай партиялар бар. Жең ичинен сүйлөшүүлөр өзүн-өзү мындай тартуу, президент муну саясий коррупция деп атады. Ошолорго шарт түзүлөт. Мен башында айткандай. Анан бул система боюнча эл кийинки 5 жылдагы ушул депутатыбыз бизден кабар албайт деп тиги капа болот. Албетте Динара мырза туура айтып атат. Эгер депутаттын абыры болсо, системасы жок эле өзү барат. Ана бирок эмки 4 жылдын жыйынтыгы менен кайра санга чаап кайра баштабайбызбы ушул маселенин бардыгын? Ошол биякта айтылып аткан маселе кайра курчуп кетти. Жок. Мен мынтип айтарым. Ар бир мен сизге кеп берем азыр кыска пикириңиздер. Жыйынтык сөз. Туура ар бир мыйзамдын оң жана терс жагы болушу мүмкүн. Оң жагы катары айтат элем.
Биз жок дегенде ар бир район шаарды бирден эл өкүлү менен камсыз кыла алабыз. Бул оң жагы. 50 жылда эл жаңы дейт, 100 жылда жер жаңы дейт. Жаңы саясий элитаны алып келе алабыз. Мына оң жагы. Мен дагы кошумчалап коюп турган жерим, биз айтып атабыз. Республиканын масштабындагы лидерлер деп. Республиканын масштабындагы лидерлер бул жаңы мыйзам боюнча 3 эле золотой адам болот деп атат. Андан ашыкча республикалык масштабдагы лидермин деген адам эртең регионго барып иштештен чочуп атат. Себеби ошо региональный лидер ошол добушту республиканский лидермин деген адамдан алып коюшу мүмкүн. Ошого система түзүлүп атат, основа түзүлүп атат. Рахмат. Сиздин пикириңизде оң жагы, терс жагы, 2-3 факт менен айтканда. Терс жагы баягы шайлоо оюндарын, мыйзамдарды орто апта өзгөртүү. Бул туура эмес. 20-жылга чейин мен сунуш кылган эмесмин. Ушу Байкал сунуш кылып кабыл алышкан. Биз ошо эрежеге баш ийип, мыйзамдыкка баш ийип, Өмүрбек Шеркеевич, тарбия көргөн балдар ата-энесин тартынтпайт. Мен 1 миллион кыргыздын ичинен тарыхта 20 жылда биринчи жолу келип мамлекет деңгээлдеги шайлоого катыштым. Ошондуктан кызыгандылыктан да алысыраак болду. Туура эмес кетирип койсом, кечирип коюңуз. Анан айтып аткан себебим айтып койсоңуз, анын сүйлөгөнү. Элежеге да тартипке да жатпайт. Элдин эркин сыйлабаган. Өзүнүн үчүн элге таң болот. Эним үчүн кечирим сурайм. Сизге бир ушунча айтып кетерим. Мен өзүм кабыл алам. Партиянын ичинде ошо программанын негизинде биздин мамлекеттин талабына болгон мен кадрларды камдап келтим. Алардын саясий уюму жок болгондуктан мыйзам чегинде мүмкүнчүлүгү жок болуп атат. Ошо сыртта жүргөн бүгүнкү социалдык маселени чечип аткан 1 миллион билим алып аткан, окат кылып аткан адамдарга мен саясий жактан мыйзам чегинен мүмкүнчүлүк ачып берейин деп биринчилерден болуп мына өзүмдүн каражатым менен партия ачтым. Ошого жол ачып, тоскоолдук кылганга суранам. Туура атаандач, бул мунун жакшы жагы партияларды бул бириктирип укмурдат этет да. Чоң партиялар пайда болот. Жогору Сиркеше 2% болсо 2% деп атпайбы? 10% барьер кора турган болсо ошондой болот. А терс жагы, этият болушубуз керек. Муну дагы Өмүрбек Шеркеевич иштешибиз керек мыйзамдын үстүндө. Терс жагы мына бири-биринен регионго бөлүнүп жаруулардан этият болушубуз керек. Мен ойлойм, эгерде ушул мыйзам ушул бойдон кабыл алынса, анда келечекте партиялар алсыз болот. Накта лидерлер ошо жерлерден келип туруп, депутаттык группаларды түзүп туруп, биз кандай парламентти шайлаганыбызды өзүбүз да билбей калабыз. Убактыбыз бүтүп калды. Бизде кандай гана шайлоо өтпөсүн, ал демократиялык принциптерин жашап аткандыгынын көрсөткүчү болуш керек. Эгерде бизде ачык айкын шайлоо өтсө, демек бизде саясий маданияттын өнүккөндүгүн көрсөтө алат. 2013-11 жылдардагы шайлоолор ага чейинки шайлоолорго караганда бир топ айырмалуу оң жагына кеткендигин белгилеп атабыз. Эгерде ушул сыяктуу талаштан тактык жаралып, туура өңүткө кете алсак, анда мындан кийинки шайлоолор революцияга же болбосо ар кандай төңкөрүштөргө эмес, демократияга мындан аркы өнүгүүгө гана жол башташ керек. Саламатта болуңуздар.